Саламатсыңар, кымбаттуу 7 класстын окуучулары. Бүгүнкү сабакты мен Талас Мээрим жалпы өнүм берүү лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Молдосанова Айнагүл алып барам. Телефон номерлеримди жазып ала 704 03 10 62 773 51 86 88. Эгер суроолоруңар болуп калса, мага ушул номерге кайрылып сурасаңар болот. Демек биз бүгүн Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары комедиясынын экинчи сабагын баштайбыз. Көрсөткүчтөр жана сабактын максаты кече күнү берилген. Анткени биздин чыгармабыз Жоронун жоруктары бир эле чыгарма болуп атат. Ошон үчүн көрсөткүчтөргө жана максаттарга кече күнү эле кайрылганыбызды дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Окуя экинчи көшөгө жайлоодо өтүү менен башталат. Экинчи көшөгөнүн окуялар топтому менен таанышалы. Ошон үчүн силер алдыңарга кагаз, калемдериңерди жана телефондоруңарды алып даярдангыла, жакшылап угуп түшүнгөнгө аракет кылалы. Окуя түндө жайлоодо өтүү менен башталат. Өзүңөр билесиңер, биринчи көшөгөнүн аягында Жоро ата-энеси менен коштошуп, балыкчыга чейин поездге түшүп, андан ары жолун уламак болгон. Мына ошентип Жоро поездде кетип баратып, билетин жоготуп алат дагы, кондукторлор сураганда билетин таппай калат. Алар кайсы бир кесилиштен аны түшүрүп салышат дагы. Жоро кайсы тарапка бараарын билбей, багытын билбей адашып кетет. Тоодо 2 күн жүрөт. Ошондо түнчүндө ар кандай үндөрдү угуп коркот дагы, кыйкырып жардам сурайт. Апаке, жардамга деген үндү угуп, чоң ата издеп чыгат да Жорону табат. Башына жоолук салынып, кулагына сөйкө тагынып жүргөндүктөн ал аны кыз экен деп ойлойт. Ай, сен кимдин кызысың? Деген суроого Жоро я не кыз, я жигит деп жооп берет. Ошентип чоң ата Жорону үйүнө алып келет. Чоң атанын келини Алмадай ага боор уруп тамак берет. Аларга да адепсиздигин көрсөтөт. Чоң атаны сен деп, ата-энесин, туугандарын бардыгын тең каза болуп калган деп жалган айтат. Алар Жорону чындыгында эле жетим бала экен деп ойлоп калышат. Эртең менен Алмадай боорсок көтөрүп келсе, биринчи кол созуп алып жейин дейт. Айбек, дегенде улар даам татыш керек деген сөзү менен аны токтотот. Айбектин макал-лакап менен сүйлөгөнү, өзүн чоң кишилердей алып жүргөнү, кылган иштери анын намысына тиет. Мага да жумуш берилечи деп суранат. Азоо кунанды үйрөтөм деп андан жыгылат. Андан кийин гана үй жумуштарына жардам берүүгө аргасыз макул болот. Ага чейин Алмадай суу алып келчи десе, суу алып келүү бул эркектердин жумушу эмес деп койгон болчу да. Демек, андан кийин бардык жумуштарды аргасыздан жазууга макулдугун берет. Жорого чоң ата комуз чертип, ырдап берет. Акылын айтып, жакшы адам болууга үндөйт. Ал ортодо Жоро жайлоодо бир айча жүрүп калат. Мүнөзү, аларга кылган мамилеси өзгөрө баштайт. Бардык жумуштарды аткарганга дилин коет. Көп нерсени үйрөнөт. Алардын Жорого кылган жылуу мамилеси аны өздөрүнө тартат. Күндөрдүн биринде жайлоодогулар көптөн бери кармай албай жүргөн кашкырды атып, аны көтөрүп келет. Чоң атадан баягы өзүн жыгып кеткен, инилбеген азуу кунанды сурап, аны үйрөтөт. Көптөн күткөн тилеги аткарылып, максатына жеткендей болот. Ата-энеси жөнүндө айткан жалган сөз үчүн алардан кечирим сурайт. Анткени Алмадай, ушул сенин бир айдан берки кылган иштериңди, аткарган жумуштарыңды ата-энең көрсө, кандай гана сүйүнөт эле деген сөзүнө ал абдан шагысынып, ата-энесинин өлүп калгандыгын, калп айткандыгын айтып, алардан кечирим сурап атканы болгон. Ошентип шаарга кетүүгө камынат.
Шаарга келип досторуна жолугат, башынан өткөргөндөрүн айтып берет. Толуктардын жашоосу аны таптакыр өзгөртөт. Чыгарманын финалында Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган Муратбек Бегалиевдин Кыргызстан аттуу ырын ырдашат. Жоро шаардагы досторуна келип жолуккандан кийин аларга мондай текст аркылуу өзүнүн таптакыр турмушунун оңолгондугун, турмушунун жашоосунун башка нукка бурулгандыгын кабарлап айтат. Тоолуктар бир боорундай кабылдашты. Бир айга конок болдум тоолуктарда. Меймандос ак пейилди андай таппайм, тагдырым мындай жерге жолукканга. Ичимден жаратканды жактайм, алкайм. Ачылды мен билбеген башка дүйнө, жана да мен билбеген башка жашоо. Жөнөкөй ошол турмуш сүйгөн сүйбө. Адамдар таза келип эмес жалпоо. Аларда ичи тардык калп айтчулар дээрлик биринде да кезикпеди. Жок балдар, эми көрсөң мен башкамын. Силерге жеткен болсо бул айтканым. Жашоону көрүп келип тоо ичинен, дилиме ал жашоону бек сактадым. Жакында тоолуктарга кайра кетем. Мынакей балдар, силер Жоронун ушул сөздөрүнөн эле анын кандай багытка өзгөргөндүгүн, өзүнө бир жакшы жолду тандагандыгын, эмгек менен гана ал көп нерсеге жетерин, турмушу башка жакка өзгөргөндүгүн айтып отурат. Эми ушул экинчи көшөгө боюнча жазылган проблемалык суроолорду тартып алсаңар болот. Жоронун а сен түшүнүктүү алышка экенсиң, мен ачкадан өлүп баратканымды билип койдуң деген сөзү аркылуу эмнени байкадыңар? Экинчи, калп сүйлөө алгачкы уурлук дегенге кошуласыңарбы? Үчүнчү, калемпир мурчу аралашкан Айбектин сөздөрүнүн мааниси эмнеде? Ал Жорого таасир бердиби? Негизинен ошол Айбектин жана чоң атанын айткан сөздөрүнүн баардыгы ага кандайдыр бир таасир берип, ошонун таасиринен ал жумуш кылып, сөздөргө маани берип, макал лакаптардын маанисин түшүнө баштайт да. Суу алып келиш эркектин жумушу эмес дейт. Сен ушуга кошуласыңбы? Кунанды үйрөтөм деп андан жыгылышы сюжеттин кайсы элементи деп ойлойсуңар? Акыркысы, биз жаратылыш менен гармонияда жашашыбыз керек. Жоро кашкырды атып өлтүрүп, табиатка кол салып жатпайбы? Муну кантип түшүнсөк болот? Мынакей балдар, силерге берилген ушул проблемалык суроолорго жакшылап ойлонуп, жакшылап жооп бергенге аракет кылгыла. Эми биз Жоронун жоруктары деген чыгарманы башынан аягына чейин угуп бүттүк. Проблемалык суроолорго даярдандыңар. Эми биз чыгарманы ар түрдүү ыкмалар менен талдоону үйрөнөлү. Биздин биринчи ыкмабыз бул көркөм уюлук аркылуу Жоронун жоруктары комедиясын талдөөгө алуу, анализ жасоо, синтез жасоо ага. Бул ортодогу алкактан силер Жоронун жоруктары деген комедияны көрүп атасыңар көркөм уюткудан. Эми бул тегерегиндеги алкактарда кандай ой айтылган, идеясы чыгарманын, экинчиси образды түшүнүү, үчүнчүсү салыштыруу, төртүнчү тарбиялык мааниси жана бешинчи чыгармага баа бер деген алкакчаларды көрүп турасыңар. Келгиле бир аз ой жүгүртүп көрөлү. Кантип бул комедияны көркөм уютку боюнча талдай алар элек? Ой жүгүртүп көргүлө. Болуптур. Мен убакытты албайм дагы, биз кийинки слайдка өтөлү. Кандай айтылган? Автор өзү азыркы тарбия жеке менчик болуп калды дейт.
жаштарды тарбиялоодо идеологиянын жоктугунан азыркы жаш муун башкача көз карашта калыптанып баратышын байкайбыз. Экинчиден, ата-энелер өз жумуштарына алаксып, балдарына көп көңүл бура албай, тарбиялоодо үстүрт мамиленин болгонун чыгармадан көрөбүз. Көч бара-бара түзөлөт демекчи, Жоронун образы аркылуу адегенде шок, тентек баланын кийин чыгарманын акырында чоң атанын үй бүлөсүнүн таасиринде эмгектене билип, адамгерчиликке, адамдык парасатка, ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбияланып, дүйнөгө болгон көз карашы өзгөргөндүгүн көрө алабыз. Демек, түз ийгиден түңүлбө деген сөздүн ырасы бар беле. Мынакей окуучуларым, биз кандай ой айтылган деген алкактан мына ушундай жыйынтык чыгара алдык да. Бул чыгарманын идеясы. Эми силер кийинки чыгармаларды дагы талдаганда мына ушундай кылып жооп бергенге аракет кылышыңар керек. Экинчи, образды түшүнүү. Биз бул жерде көбүнчө чыгармадагы негизги башкы каармандардын образына назар салышыбыз керек. Биздин каарманыбыз бул чыгармада Жоро болчу. Ошон үчүн Жоронун образына назар салалы. Жоро жалгыз бала болгондуктан ата-энеси анын көзүн карап, ою менен болуп эрке өстүрүшкөн. Ошонун да салакасы тийип, ал калп айтууга, калп сүйлөөгө калыптана баштаган. Сабакта мугалимдердин сөзүн укпай, аларга каяш айткан. Ар кандай шылтоолорду айтып, сабактан да качып кеткен учурлары болгон. Мына ушул жоруктары анын фестивалга барбай калуусуна түрткү болду. Ал тоодо адашып кетип, чоң атанын үйүнө туш болот да, алардан чоң тарбия алып, кетирген кемчиликтерин түшүнүп, акыры өзүнүн турмуштагы ордун табууга багыт алат. Мынакей бул образды түшүнүү болду. Кийинкиси салыштыруу. Биринчи, Жорону Бексултан Жакиевдин Атанын тагдырындагы Жеңишбектин образына салыштырсак болот. Анткени эки каарман тең тентек, шок болушат да, чөйрөсүндөгү адамдар менен ар кандай кагылышууларга барышат. Экөө тең бир үйдүн жалгыз балдары. Жоронун ата-энеси жана Акылбек карыя алардын көзүн карап, ою менен болуп эркеликке көндүрүп алышкан. Ал эми экинчиден болсо, Жоро бир ай жайлоодо башка чөйрөнүн таасиринде болуп, жашоого болгон көз карашы өзгөрөт. Анын турмуштагы өз ордун тапканын түшүнгөнүн Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет повестиндеги мен өз ордумду бул тирүүчүлүктүн ак өзөгү, адилеттиктен, адал эмгектен табам деген Асылбектин образына да салыштырсак болот. Анткени Жоро дагы кийин өзүнүн жолун табууга бүт аракетин жумшап, аягында башка адам болуп келип чыкты. Кийинкиси тарбиялык мааниси. Жоронун образы аркылуу биз калп сүйлөбөөгө, мугалимдерге сый урмат менен мамиле кылууга, мектепте өзүбүздү шок туйгусу менен көрсөтпөй, медиске, Мирага окшоп билимге умтулууга, ата-эненин сөзүн жерге таштабай, аларды сыйлоого үйрөнүшүбүз зарыл. Башка элдин маданиятынын жакшы жактарын алууга, улуулардын айткан насаат кебин угуп, эмгектене билүүгө жана турмушта өз ордубузду табууга далалат кылышыбыз керек. Мына чыгарманын тарбиялык мааниси ушул десек болот. Кийинки бөлүм бул баала. Мырзабек Тойбаевдин бул чыгармасында жекече ой пикири, көз карашы али калыптан элек кыялы менен ойдон коруп, тоону томкоргон 9 класстын окуучусу Жоронун башынан өткөргөн окуялары баяндалат. Бул чыгарма Жоронун өмүр жолуна бурулуш жасап, турмушта адам болуунун изге жолдору бар экендигин көрсөткөндүгү менен баалуу деп эсептесек болот. Бул чыгармага берген баабыз. Эми биздин кийинки ыкмабыз бул фишбоун деп коет. Бул жерден силер балыктын скелетин көрүп атасыңар. Бул эми балыктын башы Жоронун чыгарманын каарманы болот. Ал эми үстүңкү сөөктөрү бул каармандын жакшы сапаттары, ал эми астыңкы сөөктөрү болсо каармандын терс сапаттары. Мына ушуларды чагылдырып жазышыбыз керек. Ал эми куйругуна болсо башкы каарманга мүнөздөмө беребиз. Келгиле ойлонуп көрөлү бир аз.
жоронун жакшы жана терс сапаттарын экиге бөлөт экенбиз. Мынакей башы каармандын аты, үстүңкү сөөгү жакшы сапаттары, астыңкы сөөгү терс сапаттары көйрөгү каарманга карата мүнөздөмө болот. Эми бул берилген мүнөздөмөлөр кыска, так жана негизги өзөгүн чагылдырып, каарманга тиешелүү түйүндү сөздөр же фразалар менен берилиш керек. Силер слайдтан көрүп тургандай, балыктын башы жоро аты жазылып атат, башкы каарман. Үстүңкү сөөгүнө келели. Бул жакшы сапаттары болчу. Демек, жоро жайдары болчу, кыялкеч абдан, кыялы менен бүт дүйнөнүн баарын кыдырып чыгат, бий группасын түзөт, тилектерин аткарууга аракеттенет, саякатка чыгууга абдан дилгир болот, кийин эмгекчил болду, чыгарманын аягында. Ал эми астыңкы сөөгү болсо терс сапаттары болчу. Жоронун терс сапаттарын таап чыгабыз. Калп сүйлөйт биринчиден, экинчиден абдан жалкоо болгон, улууларга орой мамиле кылган, аларды сыйлабайт болчу, шоктугун баардык жерде карматат, тамеки тартат жана сабактан качат. Мына булардын баардыгын биз балыктын алдыңкы сөөктөрүнө жазып чыккандай болушубуз керек эле. Ал эми куйругуна болсо жашоого али калыптана элек кыялкеч өспүрүм бала ар кандай кырдаалга кабылып, кийин жашоого көз карашы өзгөрөт. Мына ушинтип биз эмне чыгарабыз? Корутунду чыгарат экенбиз мүнөздөмө берүү аркылуу. Демек, муну дагы сүрөткө тартып алып, кийинки чыгармаларды талдаганга аракет кылалы. Биздин кийинки ыкмабыз бул чыгармага сюжеттик талдоо жүргүзүү. Сюжет деген бул өзү француз тилинен бизге келген предмет дегенди түшүндүрөт. Адабий чыгармадагы мүнөздөрдүн өсүшүн жана маанилерин ачып берүүчү конкреттүү окуялардын системасы. Сюжеттин элементтери экспозиция, окуянын түйүндөлүшү, андан кийин окуянын өнүгүшү, кульминация, анан окуянын чечилиши. Айрым учурда учургучу пролог жана эпилог сюжеттик талдоого кирет. Эми бул боюнча талдап чыгалы. Чыгарманын башталышы бул экспозиция болот. Жоронун үйүндөгү эртең мененки атасы менен апасынын анын жоруктары жөнүндөгү диалогу менен башталат. Экинчи окуя кайсы жерден түйүндөлүп атат? Мира келип, Ысык көлгө фестивалга бир гана жоронун барбай калганын кабарлайт. Бий группасын түзүп, бирок тизмеден чийилип калганына ыза болот. Мелисти чакырып, ага Улуу Жибек жолу менен археологдордун экспедициясына кошулуп, саякатка чыгаарын айтат. Бул жалган сөз болчу. Мына ушул жер окуянын түйүндөлүшү болду. Үчүнчү, окуянын өнүгүшү. Ата-энесине кат жазып калтырат. Кабатыры болбогула, Ысык көлгө өз максатымды аткарууга кеттим. Төртүнчүсү бул кульминация. Чыгарманын эң бийик чокусу жеткен чеги. Демек, Азоо кунанды үйрөтөм деп андан жыгылышы, чоң ата жана анын үйүндөгүлөр ага жылуу мамиле жасашы бул чыгарманын кульминациясы деп билебиз. Бешинчи, окуянын чечилиши. Жоро жайлоодо бир айча жүрүп, мүнөзү, адамдарга мамилеси, иш аракеттери өзгөрө баштайт. Туулуктардын жашоосу анын турмуштагы ордун табуусуна жардам берет. Бул окуянын чечилиши болду. Чыгарма мына ушинтип аяктаганын билдик, Демек, ыкмаларды жазып, талдап отурганга аракет кылгыла балдар. Кийинки ыкмабыз бул лотос ыкмасы. Лотосту билесиңер, суунун үстүндө өсүп турган бажырайып ачылган аппак гүлдөр. Мына ошол лотостун ортосунда биздин башкы каарманыбыз бар. Башкы каарман жазылат. Андан кийин үстүңкү 3 бөлүктө чыгармадан алынган пейзаж, каармандын портрети, анан интерьер. Баш каармандын эки жагында чыгарманын эң негизгилери деп алынган детальдарды таап чыгышыбыз керек болот. Андан кийин каармандын кылык жоругу, жасаган иши, мамилеси. Муну чыгармадан алсак да болот, же болбосо өзүбүз жазып чыксак да болот.
каармандын сөзү анан каарманга карата мүнөздөмө берилет. Муну да тартып алгыла окуучуларым. Мындан кийин биз лотос аркылуу чыгарманы анализ синтезден өткөрөбүз. Өзүңөр көрүп аткандай башкы каарман бул Жоро болду. Чыгарма бул драмалык чыгарма, комедия болгондуктан пейзажда түн менен эле жайлуу деп берилген экен. Ал эми интерьер болсо шаардагы Жоронун үйү эртең менен бөлмөдөн музыканын үнү калат дегенди алдык да. Ал эми кара сөз түрүндөгү чыгармаларда булар кененирээк берилет. Булар болсо чыгармадагы ремаркалар деп аталат. Бул автордун ошол чыгармага карата берген сөзү. Калгандардын баардыгы тең каармандардын бири менен болгон диалогу аркылуу ишке ашат. Каармандын портрети мынакей кулагына сүйкө, башына жоолук салынган репер жигит. Биз биринчи сабактын аягында мен силерге тапшырма бергенде айтканмын. Болжолдуу түрдө Жоронун портретин тарткыла деп. Мынакей эми силер Жоронун портретин ушул жерден ачып көрүп атасыңар дагы, сүрөтүңөрдү толуктап тартасыңар. Биринчи детальга кирели. Атасынын сүйлөгөн сөзү. 15% кошу, 15%. Эмнени айтып жаттым эле? Тилек максат тууралуу. Максаты жок кандай жигит адам болмок эле? Киреше 30%, чыгаша 60%. Демек көрдүңөрбү? Атасы баласына сүйлөп атат дагы өзүнүн жумушуна алаксып атат. Демек бул жерде атанын балага канча көңүл бура албай жаткандыгын көрүп атабыз. Экинчи детальга кирели. Жоронун сөзү. Сиздерге бүт баардыгы үчүн рахмат. Мен силер менен коштошпойм. Келерки жайда мени күткүлө. Мен эми түшүндүм. Турмуштагы менин ордум кайда экенин. Чоң ата, эжеке, Айбек деп алар менен коштошуп аткандагы сүйлөгөн сөзү. Демек бул жерде биз Жоронун таптакыр башка багытка өзгөргөн сөзүн көрүп атабыз дагы. Мына ушул жерде деталь деп алып атабыз. Кийинкиси каармандын кылык жоругу, жасаган иши жана мамилеси. Апасын сүйлөгөн сөзүн алдык бул жерден. Апи балам, атаң папкасын кагаздары менен унутуп кеткен тура. Жумушуна алып барып бергин. Тез. Эмне экен? Эстегенде келет да, деп Жоро эч моюн бербейт. Алып барып бергиси да келбейт. Демек бул жерден Жоронун атасын сыйлабагандыгын көрүп атабыз. Кийинкиси каармандын сөзү. Энеке, сиз кулагыңызга кебес тыгып алыңыз. Бул жерден да биз Жоронун кандай ыймансыз бала экендигин көрүп атабыз. Экинчиси, сен түшүнүктүү алышка экенсиң. Менин ачкадан өлүп баратканымды билип койдуң. Айтпайсыңбы тигиге? Араң эле келатат. Батыраак бассын деп баягы тоого келгендеги курсагы ачып аткандагы айтып аткан сөзүн угуп атабыз бул жерден. Демек бул жерден дагы каармандын сөздөрү аркылуу анын кандай бала экендигин анализдеп билсек болот. Мүнөздөмө. Жоро чыгарманын башында шок бала болуп, кийин толуктардын таасиринде жашоого көз карашы өзгөргөн, өзүнүн кемчиликтерин кеч болсо да түшүнгөн өспүрүм деп эмне бердик? Жорого мүнөздөмө бердик. Мына лотос ыкмасы менен мына ушинтип иштесек болот. Мурдагы телефоңорго тартып алгыла. Эми үй тапшырмага келели. Биз жана окуп өткөн проблемалык суроолорго жооп дайындайбыз. Жоронун портретин толуктап тартабыз. Силер биринчи тапшырмада болжолдоп тарткан болчусуңар, Үчүнчү чыгармага карата долбоор жактайбыз. Долбоорду билесиңер силер кантип жакталар. Биз Жоронун сүрөтүн тартып коюп, же чоң атанын сүрөтүн тартып коюп, долбоор жактабайбыз эч убакта, Долбоор ар кандай башка нерселер аркылуу түшүндүрүлө турган сүрөт болуп эсептелинет. Аны презентация дейбиз, жактап бересиңер. Кийинкиси болсо, жашоону көрүп келип тоо ичинен дилиме ал жашоону бек сактадым деген Жоронун сөзү аркылуу эссе жазабыз. Ушул темада эссе жазганга аракет кылгыла. Мына эми окуучуларым, биз Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоргуттары аттуу эки көшөгөлүү комедиясын окуп бүтүп, анализ жасап чыктык. Эми үй тапшырманы силерге аткарганга тапшырма берем.
жана да жанагы сыяктуу ыкмалар аркылуу кийинки чыгармаларды талдаганга аракет кылалы. Саламатта калгыла балдар. Аман эсен көрүшкөнгө чейин.